Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз кыргыз тил сабагынан сөздөрдү ташымалдоонун эрежелери деген тема менен таанышабыз. Сөздөр бир саптан экинчи сапка муунга бөлүнүшү боюнча ташылат. Мисалы, күзгү, дептер, калемпир. Мында 3 муунга бөлүндү, 3 сапка ташымалданды. Эми карайбыз. Созулма үндүүлөр бөлүнүп ташылбайт. Мисалы, тоолук деп жазсак, туура эмес болуп калат. Тоолук деп ташымалдаганда туура ташымалдаган болобуз. Бир муундуу сөздөр ташымалданбайт. Мисалга алсак, жол, жээк, тарт, кат, уул, кыз, ушул сыяктуу сөздөр ташымалданбайт. Бир тамгалуу муунду саптын башына же аягына калтырууга болбойт. Эне, ата, акыл. Түшүндүкпү балдар? Йоттошкон тамгалар муун түссө да өзүнчө ташылбайт. Тая, бойо, юбилей, акация. Ушинтип ташымалдасаңар туура эмес болуп калат. Йоттошкон тамгалар муун түссө дагы өзүнчө ташылбайт. Эстеп калгыла. Сөз ичиндеги ичкертүү жана ажыратуу белгилери мурдагы муундан бөлүнбөйт, ташымалданат. Мисалы, коньки, подъезд. Катар окшош үнсүздөр бири-биринен ажыратылып ташылат. Карап көрөлүчү: таккан, канаттуу, чаппа, касса. Темага түшүндүкпү балдар? Анда үйгө тапшырма. Көпөлөктөр деген сөздөн сөз жаратып, аларды муундарга бөлүп, ташымалдап көрөбүз.